Артқа карабай ар дайым алдыңа карап максаттарыңа жет деген уран менен Позитивдүү бум шоу берүүсү старт алды. Мен Эмир. жана Аида биз менен болуңуздар. Сергек, сен шоқ жигитсің, қолыңан келет, пожалуйста тойды алып барып қойды. Бірінші жолы үшін тамады ғой. Сиздин эми ставкаңызды айтыңыз. Ставка қалпылы оғысты шөйерген мені арғандай, еді бекер алып барған күндер. Бекерден 500-ге чейин. Тамадалық егере бар ғой, бұл тамада болом дейді. Сен бир жума тойда жүрсүң. Қойылатшы, ешкін алып қосы. Жо, просто бар, тирүү еспен отым да. Дай сақта. Ооздун көркү помада болсо, тойдун көркү тамада. Ооба, бүгүнкү биздин коногубуз мыкты тамада ырчы жана комузчу Сергек Токтолбеков. Тамада орыс тилинен алынып, бизче элдин көңүлүн ачкан адам дегенди билдирет. Мына ошол элдин көңүлүн ачкан адамдардын бири Сергек Токтолбеков. Айымдардын үйдө эле отуруп калышын каалабайм. Өнөрү болсо колдоо көрсөтүп алып чыгыш керек деген мырза акыркы убактарда тамадалык жана ырчылык өнөрү менен өзү гана эмес, жубайын да жетелеп чыгып, мыкты тандем түзүштү. Сырттан карап, ушулардык эле жыргал, сүйлөп коюп эле акчасын алып жолго түшөт деп ойлоп жүрсөк, андай эмес экен. Элдин жакшылыгында жоопкерчилик алуу оңой иш эмес дейт Сергек мырза. Тамадалык бизнестин сыры жана күнгөй тескейи тууралуу бүгүн эфирде биз менен бөлүшөт. Албетте, кимде турсаңыздар, 1 саат бою кимдигин биз сизге кенен ачып төкпөй чачпай айтып берүүгө даярбыз. Ал эми аты жөнү Сергек Токтолбекович. Чындыгында? Тамада. Ооба. Эми ден соолугуңуз кандай эми? Жакшы жүрөсүз? Абдан сон, эң сон. Тойдогу энергияңыз менен ошондой позитив менен келип калдыңыз. Буйырса. Ооба, 1 саат бою элге буйрса позитив тарткылганга даярбыз. Даярбыз. Жакшы. Сіздерді ютубтан көріп, бір сыйра чочулап атып келдік. Жок, биз сиздин бир гана эмоцияңызды көргөнгө ашыкпыз. Бол. Негизи эмоционалдуу адамсыз. Ооба. Өтө эле. Өтө. Текшерип көрүш керек экен. Текшерип көрүш керек экен. Андай болсо, сиз 4 жыл опера жаатында окугансыз. 3 жыл. 3 жыл окугансыз. Фольклор жагында да комузда да ойнойсуз. Фольклорду 2 жыл окудум. Ошону менен 5 жыл болду. Получается, консерваторияда сольный пианино окуп атып, фольклорго которуп кеткен. Сиз ырчы, комузчусуз, анан эмне себептен тамадалык жолго аттандыңыз? Тамадалык кээ бар го, бул тамада болом дейт. Байкап отургансызчы. Сен соткансыз. Мен аябай өзүм дайындап келгенден кийин болду азыр. Чын эле корктуңуз. Чын аябай. Бүт бар асмандан чаап түшөт деп аткансыз. Ооба. Ооба, сиз ошо көргөнүңүздү жакшы. Анда мындай кылалы. Жүрөк ордунда эле. Ордунда. Суу ичпейсизби? Жок, пока сон нормально. Баары жакшы. Суроону кайра берип коюңузчу. Кайра баштай айтайынбы? Бериңиз. Бая элдер тамада болом деп эңсеп жүрүп тамада болот го. Ушун тоткондо чыгат. Тамада деген сөздү чыгат. Анан мен чындыгында бул тамада болуп калыштын кандай десем, бир ага эжелерим бар, ошолор себеп болуп калган. Тамада таппай калып элем мен студент кезде. Сергек, сен шоқ жигитсиң, колуңан келет, пожалуйста тойду алып барып койду. Биринчи жолу ошентип тамада болуп. Ошондон бери Кудайга шүгүр, эл кызматындабыз. Канча жыл болду? Канча жыл жүздө? 6 жыл болду. Жакшы. 6 жыл болгон болсо, сиздин эми ставкаңызды айтыңыз. Ставка калп эле оозду чөйөргенде эмне аргандай, кээде бекер алып барган күндөр. Бекерден 500-ге чейин. Албетте ошондой. Жакшы. Анда 6 жыл менен эсептегенде, орто эсеп менен азыр биз $300 менен эсептеп калалы орто эсеп менен, жеке бизнес ачканга же болбосо аябай мода болуп кетпедиби? Келинчектерине салон ачып бергенге. Жетиштиңизби? Жок, жеке бизнесим бар. Эми чоң эмес, кичине. Сыр болбосо. Семьябызга жетет. Кандай? Сыр болбосо, маршруттук каттамдарда өзүмдүн маршруттарым бар, арендага берип иштетем. Ошо. Айтып коюңузчу, кайсыл 117-де. Мен шопуларым, агаларым көрсө. Дордой жакка барат экен, Калыс Ордо менен 12-метрогө чейин барып кош керек.
Ооба, эгерде мына ошол маршрут каттамдарына түшүп калган болсоңуз, бүгүнкү биздин коногубузду атын эле айтып эле коюңуз. Атын айтып эле коюңуз. Сизди акысыз алып кеткенге даяр. Албетте. Негизи ар бир тамаданын өзүнүн мындай өзгөчөлүктөрү болот да. Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Балким оюңдардабы же кандай? Менин өзгөчөлүгүм бир определенный бир тамадалардан өзгөчөлөнүп, бирдай. Ошол. Экинчиден баягы той ээлери ыраазычылык билдиргенде өзгөчөлүгүм улуу менен кичүү башын жерге салып, уялып калбай турган деңгээлде өткөрөм, баарына ылайыктуу кылып. Ошол эле. Ошол. Анан эң башкысы жаттаган ырлар, өтө шаярмын тойдо. Жаттаган ырлар. Жаттаган ырлар, баягы көркөм сөздөрүм жок, андай жок менде. Анан Тойлорду көрсөңүздөр андай жок. Импровизация. Болгон импровизация. Өзүм ошол тойго киргенде көкүрөктөгү сөздөр мына ушундай. Жакшы. Мына эфирден сырткардагы жеңе менен келгениңизди көрүп калдык. Чындыгында көзү сүйүнүп, купулубузга толуп турат. Анан айтыңызчы, эмне менен алек жеңебиз? Жеңең сүй. Эми конок жооп берсин. Кожойкеси, туура эле. Келинчегим консерваторияда окуганда экөөбүз чогуу жактан табышып калганбыз. Азыр тойлордо мен менен чогуу жаржап, ырчы катары. Бияка ирчип келип калганыбыз бизде такай эфирге биз дуэт болор деп жүрөбүз. Ошол себептен телефондон сиздер менен сүйлөшкөн боюнча эле чогуу келип алыптырбыз, бу жерге келип билип атпайбызбы, мен жалгыз камал келем. Негизи үйдө азыр үй кожойкеси. Бир гана. Кандай принципти көп колдоносуз? Аялдар иштеш керек же болбосо үйдө отуруш керек деген? Аял киши албетте үйдө эле отура бергенди мен ошо каалабайм. Аял кишиге да эрмек жумуш керек, бирок аял киши эркек кишиге караганда азыраак акча табыш керек деген принципим бар. Азыраак акча табыш керек. Анчамча тойго чакырбай коесуз анда келинчегиңизди? Жок, чакырам, албетте. Бекер дайсың деп, Келинчегимдин гонорары эми ырчылардыкы тамаданыкындай болбойт да. Вот ошон үчүн мен көбүрөөк табам да. Сиздин да жатканыңызга караганда эле отурганыңыздан сезилип турат, канча таап атасыз. Жакшы. Азыркы биздин сурообуз, элестетиңиз. Эгер сиз ат болсоңуз, шоу бизнесте кайсы айымды ала качып кетмексиз? Ат болсом, Бизде варианттарыбыз бар. Бул тамашалуу суроо. Сайкал Садыбакасова, Чолпон Талипбек же Асель Кадырбекова. мындай. Ат болсом алып качып кете турган. Жеңилирээк Чолпон Талипбек болот. Жеңилирээк деп ойлойсуз. Жеңилирээк деп ойлойсуз, Жакшы. Кичинекей. Кандай ат болмоксуз өзүңүз? Менби өтө азуу ат болмок. Эч кимге баш бербеген, алыска. Жашоодо өзүм адам бала болуп туруп деле мен ушундаймын. Мындай өтө шогураак жигитмин. Азыр кичине мүнөздүү болуп калды. Ооба, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, коногубуздун буйруса ачылбаган сырлары ачылып атат. Кандай экенин мүнөзүн дагы карап, сүйлөгөндөн карап туруп да бүт барбыз, өзүбүз анализ деп ой жүгүрсөк болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Айтыңызчы, мына жогоруда айтылып калды, көп кесиптин ээсисиз. Ошол эле учурда ар кандай аспапта да ойнойсуз, азыркы учурда болсо тамада болуп жүрөсүз. Коомчулук, эл сизде кандай кабыл алат? Сизди тамада катары кабыл алабы же ырчы? Себеби ырдагыңызды да көрүп калганбыз. Негизи көпчүлүгү тамада катары кабыл алат. Себеп дегенде экранга ошо тамада аркылуу таанылдым да, бай тоюз мен өзүмдөн чакан өзүм клиенттериме да коём, кардарларыма. Тамада катары тааныйт. Негизи бирок ырчымын. Жакшы. Мына ушул сөзүңүз мага жакты чындыгында. Өзүңүздүн кесибиңизди унутпай туруп, бир гана бул хоббиңиз катары кабыл алат экенсиз анда, тамаданы. Айтсак болот. Келиңиз анда, биз болсо сиздин сүрөтүңүздү алып шаарыбыздын тургундарынан бир аз сурамжылоо иштерин жүргүзгөнбүз. Элестетиңиз, эгерде бул тамада сиздин үйүңүздө болуп калса, эмне кылат элеңиз деген суроо менен кайрылганбыз. Варианттары менен. Ооба, рубриканы чогуу көрөлү. Тамада ошондой эле үйүңүзгө барсаңыз да үйүңүздө отурат да. Эмне кылмаксыз? Ламбада бийлебексиз, учакташмаксыз же арманыңызды айтышып ыйламаксыздар. Bilmadım. Lambadan nedir? Ламбадага бийлейсиз. Çok. Мына бул эжекебизге Lambadan nedir? Çok.
ушундай эле суроо, бул чоң кызга да ушул эле суроону бергенбиз. Эгер сиз ушул чоң кыздын үйүндө болуп кала турган болсоңуз, бул сиз менен эмне кылмак? Балким сизге ламбада бийлетмек, же ушакташып ушакташмакпыз дейт, э? Ушакташмакпыз дейт, же арманын айтып ыйламак. Бул кыз сизге. Кайсыл вариантты тандап? Мен тандап алышым керек да берден, э? Ламбада бийлеп бермек беле, же мени бийлетмек беле? Сизди бийлетмек бул айым. Айымдын ою кайсынысы? Бул 3 варианттын кайсынысы? Кайсынысын тандады деп ойлойсуз? Арманын айтып ыйламак го. Арманы бардай көрүнүп турат, көздөрүнөн. Жакшы. Анда Сырдашкан жакшы көргөн кыздай көрүнөт. Жоон көрөлү. Көрүп ко. Кишиден колчоп Арманы койсуз. көп экен, э? Ооба, эми бул жигитти көрөлү. Үйүңүзгө кирсеңиз сергек үйүңүздө отурат. Эмне кылмаксыз дейт. Ламбада бийлемекпиз, ушакташмакпыз, ошол эле арманымды айтып Өйдөдөгү. Чынында эле бул Сиздин тааныштарыңызбы же бул кишинин тоюн алып Жок, калгансыз? 6-чы чувством жакшы деп атат мен. 6-чы. Бул жигит. Ооба. Аркы жигит айтып койду ал, ушакташмакпын деп. Сиз бир жолун айтыңыз азыр. Ушул эле сүрөттөн карап туруп эле. Арманын айтмак экен. Арманын айтмак. Арманым аттын башындай дейт го. Көрөлү. Кана көрөлү. Тамак кылып берип тозалмакмын. Бул жигитибиз болсо тамак кылып тосо алмак экенсиз да. Ооба. Ламбада бийлетет белеңиз. Эми сиздин оюңуз? Эми баягы манайды көтөрүп коюш үчүн ламбада бийлеп берем десе макул демекмин. Бир гана экөөңүздөр. Экөөбүз эле, Бул жерде суроо ушундай болот. Сиз анын үйүнө бардыңыз. Жок, эле сүйлөшүп отурабыл демекмин. Же тамактаналы демексиз, э? Ооба. Ошондой. Сиздин үйүңүзгө келип калса эмне кылат экенсиз? Албетте, дасторкон жаймакмын. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го. Конокко келсе кымызы дайын, жого келсе куралы дайын деп койчу эле ушундай. Тоюбуздун экинчи бөлүгү башталды деп коюңузчу. Ушул жактагы 3 варианттын бирөөсүн айтып көрүңүзчү. Ламбада бийлетмексиз, тааныбаган киши келип калса, Менби? арманыңызды айтат белеңиз, же ушакташып отуруп алат белеңиз. Ушакташып отурмакмын. Ушакташ. Ар кимди шыбап. Жакшы. Жашоодо ошондойсузбу негизи? Кандай десем эми, баш сүйлөшүп отурган жакшы көрөм. Жок, суроо башкача болчу. Ушакташ. Ушакпы? Ушак жакшы көрөм. Ушак жакшы көрөм. Ооба, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Анткени бүгүнкү коногубуз менен биз алдыңкы мүнөттөрдө аябай ушакташмакчыбыз. Ушакташабыз, биз сырдашабыз. Азыр болсо биз оюнга кезек беребиз. Буң шоу берүүсүндө ар дайым позитивдүү жүргөн шайыр, мыкты тамада жана ырчы Сергек Токтолбекович менен болгон оюнду баштайбыз. Демек мен ойнобойм. Түшүндүрө кетебиз. Демек мен ойнобойм. Мен шарттарды түшүндүрүп атам, Эмир. Сен мени угуп тур. Шарттарды түшүндүрө кетейин. Азыркы биздин оюнубузда мен эки мырзаны ойнотом. Суроолорум бар. Эгер алмак салмак берем суроолорду кезек-кезегинен. Эгер суроолорго жооп бере албай кала турган болсок, сен бул тарабынан, Сергек мырза бул тарабынан. Жок, кел, тескерисинче кылабыз. Жок, ушундайдан кетебиз. Жок, турган боюнча. Ушул боюнча кетели. Макул. Макул. Анда коноктон биринчи баштайлы. Кусак токпу? Ток. Сеникинчи. Өттү. Менде эч кандай вариант жок. Ток болсо да ач болсо да оюнга катышам. Анда баштадык. Сизден баштайлы. Кудай сактасын, э? Чыңгыз Айтматов кайсы чыгармасын дебютум деп атаган? Чыңгыз Айтматов. Эч Аккеме. санайын. Бир. Чынында эле Аккеме деп ойлойсуз. Билем. Анда баштай берели бул Сиздин жактан. денсаулыгыңыз үчүн. Баштай берели, алыңыз. Мен айтып берем, чын туура жообун. Көбүрөөк ичесиз сен Сиз башкасы. болсо аягына чейин ушуну ичесиз. Аягына чейинби? Аягына чейин ичебиз. Эмне кошулганын дагы көрүшүбүз Дамдап айтып беришиңиз. Мындай эле кылбайлыбы? Кандай кылалы? Бир эле уртабайбынбы? Бир эле жолу. Бир уртаганда анда билесиз го, өзүңүз деле кичинекей кезибизде. Ашкалсаң көтөрүп алат. Азастан кылалы, э? Буну сиз токтодойгуча иче беришим керекпи же кандай болот? Дамдап айтып көрүңүз. Эмне бар экенинби? Айтыңызчы келиңиз, көрөлү. Кирсин, сиз тиги могу атаң кошулуп мээнет кылып жасашты, бир аз Экен. оз түйүп коюңуз. Пияз? Анан Ал белгилүү. Суу. Дагы ошон үчүн дагы ичиңиз, дагы биринчи Суу. дагы кичине ичип, так жообун айтыңыз. Эмнелер кошулган? Бул
Пияз, су. Бул туура. Ооба. Пияз менен суу бетме бет болчу. Аха. Памир тоолорунун түндүк капталында кайсыл тоо жайгашкан? Түндүк каптайм, ал эмне деген сөз? Эмир сразу эле сездиң окшойт да? Ия. Анан сат болсун. Терең расылып Даамдап келсем. бул эмне экенин Закускасын алдым да койсун. көрөлү деп. Дем албай ич керек экен да. Мурдуңду жаап туруп ичсең. Же жардам сурай. Бул эмне экен? Жок, айта албай атам, Эмир ичейинчи деп койсуң. Сизге кезек келди. Эмне себептен Африка эң ысык өлкө деп аталат? Эмне себептен Африка эң ысык өлкө? өлкө деп аталат. Потому что ысык ошол үчүн Африка ысык деп аталат. Кумдуу, чөлдүү жер. Даамдуу болсун. Рахмат. Туура жообу тропикте жайгашкан. Ошондуктан Африка деп аталат. Эмне бар бунда? Чеснок, баягы эле суу экен. Болдубу? Башка кошумча жокпу? Чеснок көп болгондуктан. Буга чеснок менен суу кошулган. Туура. Кана сага улуу жибек жолу кайсы кылымда негизделген? Шусунан эми. Чебизби? Азыр мен жолун айтып койсом, конок чырдап чыгат да. Билесиң. Мен ошон үчүн бул жерде тең укуктуу. Сен билесиң бирок. Тең укуктуулукту мен колдойм. Сиз негизи жумуртка ичет белеңиз? Ким? Иче чогуу. Мен как раз бу жактан чыгып бир студияга голос жүргөн орнотум. Койда. Сиз жумуртка ичип каласыз, Ичем. Ага. Туура жообун айталык. Улуу жибек жолу 2-чи кылымда Негизделген. Сизге ыр түрүндө жазылган чыгармалар кандай деп аталат? Ыр түрүндө Жазылган чыгармалар кандай деп аталат? Поэзия. Поэзия? Дагы туура эмес болуп Ушул калды. жактан кыла алганда, Стабыз деп коебуз. Ыр түрүндө. ыр түрүндө жазылган. Бирок Эмир оюнун шартын бузуп койду да, эмне бар экенин даамдабай койду. Өзүңүз айтып бериңиз бүт баарын. Жок. Мен бутербродке көрөйүн. Туура жообун айталык, поэма. Я. Эмне бар экен? Поэма? Же поэзия? Поэзия. Мен даам таткан суудан сиз дагы ичип койсун деп эле биз туура жооп болсо дагы туура эмес атайын кабыл алып биз меске оз тийиспейм жөнүндө. Бул менден кетти. Бирок туура болчу. Ичиресиз. Сиздин жолуңуз чындыгында. Ооба. Мен Анда Эмир. Эпилог чыгарманын кайсы жеринде берилет? Ой. Аягында. Туура. Адамдын топ-туура, чынында эле топ-туура. Дагы жеткен деп мени О! Адамдын скелетинде канча сөөгүк бар? Оо, санаш керек. Убакыт албай эле кол, Эмне? Атайын кашык Кашык бар. менен. Бир кашык тоба. Ия. Бир кашык тоба. Мондай эле алайын, Мондай. Жарымынан кылып, О, айыл деспей калганыбызга көп жыл болуп кетпедиби? Ашкызан кыйналып каласың. Атайын тоңдурулган. Мындан ичип үйбөйсүзбү? 225 Сөөгүк бар. сөөгүк бар Мен экен дагы ойлонуп скелетинде. көрбөптүрмүн ал жөнүндө. Эсептесеңиз деле түүнө жетмек эмес. Элдик шырылдаң ыры кимдердин турмушунан алынган? Шырылдаң шырекеней, жылкычынын Hey! эрекеней. Бул жылкычылардын ыры. Жылкычылардын. Сүйлөмдө э менен баяндооч эмнени билдирет? Э менен баяндооч кыймылды. Эмир мага көз кыз болот деп койду. Ушундай деп айтты. Ачык айтпайсызбы, камеранын ар жагында жеңем отурат, кыймылдап атат. Ооба, ошондой болуп калды. Бирок Э менен бүткөн сүйлөм жардам берип койчу кичпейилдик Эмир. Бул жактан кылбайлыбы? Жок, жесин. Тоңбой. Бир аз тердеп турабыз. Десе ол пайдалуу. Эмирдин ийине келсеңиздер ушундай майлуу сүттү кылып коноктой экен десең. Эң биринчи кыргыз үйүнө киргенде майдан татырат, андан кийин анан
Негизи. Туура жообу ал деген баш мүчөнү билдирет экен. Кыргызстанда канча шаар бар? Ой ата. Пожалуйста. Эмнеге мен кетчупчумун? Жок. Биз берген нерсени жеш керек экен, по идее. Мейли. Бир кашык толо эле, эмне деп атпайсың Эмир? Я. Мен атайын тамаданын кашыгынан жейин Иә. атам, жумуштуу болсун деп. Негизи мурда ушундай бар эле го. Болсун. Оозуңду ач, түкүрүп коеюн. Болсун. Мендей бол деп койчу го. Аш болсун. Ай, Ой. соом бекен. Кеттик, 26 шаар бар экен. Сизге дүйнө жүзүндө канча материк бар? Дүйнө жүзүндө Дүйнө жүзүндө. 6. Кийинче жардам берип атат, Жок, мен просто камераны карап айтып койдум, 6. 6. Макул. Аны эми билдире берет, айтып койчу Эмир, Жакшы элесиңби? Бере берейин. Манастын атасынын аты? Жакын. Туура жооп. Үркүн кайсыл жылы болгон? 16. Кайсы 1816. 1816. Адаштырып атат Эмир, 16. 1816. Туура эмес. 1900. Ошо, мен адашып кеттим. Жалабайт, тошмо айткан просто Эмирге. Кетчуптан. Эмире, болбойт, мен адаштырып салдың. Кырсак тойду, мырзалар. Кыйналып калган жокпузбу? Мен бир аз кыйналдым. Ачыгын айт. Жакшы эле. Жакшы эле. Күчүбүз бар. Ооба. Эфирди уланта алганда. Андай болсо, эфирибизди уланталы биздин мыкты, күчтүү мырзаларыбыз менен. Саламатсыздар балдар. Бул Кыткыр каналы. Азыр биз силер менен жолу 30 секундда каткырабыз, макулбу? Келдик эле. Келиңиз, катырыңыз кел. Отуруңуз кел. Кел, экөөбүз каткырабыз, Келиңиз. 1, 2. Макул, канча секунд каткырсаңыз ошончо, келиңиз. 1, 2, 3. Каткырабыз, мына кайгыралы. Келиңиз, кайгырабыз. Камераны карап. Үчөөбүз чогуу каткырабыз, Карачы алтын тишиңиз бар экен, алтын тишиңизди көрсөтүп, каткыралы. Давайте. 1, 2, 3. Болуңуз. Катыракмын, эркекчемин, катуу каткырсаң, каткырасың. Балдар өзү отурганда ха-ха дейсиңби? Повод болуш керек да каткырганга. Айтып берейинби, алидан. Калып, билесизби? Ошо деген муун өлүп калыптыр. Ала дегенде. Билесиз, калып муун өлүп калса, каткырдыңыз го? Ошо жакшы экенби? Жакшы экен. Бул деген телефон чукламай каналы. Кел экөөбүз отуруп, телефон чуклайбыз, Келиңиз. Чуклайлы кана? Ачыңызчы, эмнени чуклап атасыз? Кана? Берсеңиз, мен сизге бир нерсе көрсөтөм. Уялбаңыз, кел. Ал эмне алар деле силерге окшогон адам да, кел. Мына кел. Ачпайсызбы, мен чогуу чуклайлы. Эмне болду, уялып атасызбы? Уялып атасызбы? Билиз келиңиз, билиз кел. Бул Билил бул. Братан бул. Бул деген жылмаюу каналы. Азыр келиңиз, камераны карап, жакшынакай болуп жылмаюп коебуз, Атыңар ким? Гүлжан, сиздики бурул. Азыр отуруп, эмнени сакташатасыңар? Чогуу сакташалы, Личныйбы? Анда общий бир нерсени сакташпайлыбы, Мисалы, мына могулар эмнеге даярданып атышат азыр? Кандай ойлойсуңар? Даярданбайбыз. Алып атышат го? Кышкы оюнчуктарды алып атышат, жаңы жыл бүттү, Жаңы жыл кандай өтөсүңөр, жакшыбы? Ооба, жакшы. Жакшы, жигитиңер барбы, сакташпайлыбы? Жокпу жигитиңер? Мен жигитти берейинби? Жок. Эмнеге? Оператордун ортосуңар красавчикти. Саламатсызбы, эже? Эже, качпаңыз, эже. Жок, эже, коркпо. Чоңуз, саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Шахзада, сулуу. Кандай болот, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Анаңыз кандай, жакшыбы? Жакшы. Келиңиз азыр. Сонун маанай менен, сонун болуп камерага жылмайып коебуз, Эмнеге? Бул деген жылмаюу каналы да. Жылмаюу каналын билесизби? Тош, билбейсизби? Жылмаюу каналынын Каткыр каналы деген билесизби? Жок. Билбейсизби? Жок. Мында чогуу каткырып коелу. Билбейт экенмин.
негизи тамадалар, чыгармачыл кишилер дайыма изденүү үстүндө жүрүшөт да. Анан ар тармактуу мындай кызыгуу ойлор мындай аларда дайыма болот. Азыр биз сизге ар тармактуу ооба жок деген суроолор даярдап койгонбуз. Колуңуздан келсе, чындыгында сүрөттү карап туруп, же болбосо ой жүгүрүп туруп, ал жооп берсеңиз болот. Эч нерсе түшпөйт. Ага чейин ошону түгөлдөп алалычы, я. Эч нерсе түшпөйт. Ойлонбоңуз. Келиңиз анда экранга көңүлүңүздү бурабыз, анткени суроонун баары ушул жакта. Окуп койсоң болот айда. Динозаврлар менен адамдар бир доордо жашаган. Туурабы? Жок. Жокпу? Жок. Жашаган эмес. Жок. Сиздин жообуңуз жок. Анда көрөбүз. Жообун чындыгында жок. Туп-туура. Ушундай эле темпте. Айкидо спорттун кайсы спорту Кытай элине таандык, туурабы дейт? Айкидо. Айкидо. Кытай элине таандык эмес, жок. Кайсыл элге таандык? Башка. Формасын караңыз, жазуусун караңыз. Жазуусу Кытайдыкына окшош турат, бирок менин оюмча Кытайдык эмес. Жок. Жоң көрөбүз. Чындыгында жок. Бул Японияныкы. Жок. Япониянын. Коёндор сууда сүзө алышпайт, туурабы? Жок, туура эмес, сүзө алат. Сүзө алат. Сүзө алат. Демек, Коён чабак деген да бар го. билбейм, биз жаш кезде аны ит чабак дечүбүз. Анда билбейм. Жок. Ооба, сүзө алат. Сүзө алат. Сууда сүзө алат. Ооба. Жоңуңуз туура болду. Кийинкиси. Баскетбол оюнунун 5-5тен болуп ойношот, туурабы? Же Варианттар барбы? варианттар жок. Баскетболго чынында кызыгып көрбөптүрмүн. Ооба, жок да эле жок. Ошону билип туруп атайын, ушул суроону кошконбуз. 7ден ойношот. Жок. Канчадан болуп ойношот ошондо? Менин оюмча 6дан. 6дан болуп ойношот. Жоң көрөбүз. Бул ооба 5-5тен эле болуп ойношот. Чындыгында. Кийинкиси. Россия спирт ичимдиги үчүн ичүү боюнча биринчи орунда, туурабы? Туура. Ооба. Орус досторуңуз бар. Аларды көргөнсүз. Көп ичишет. Жок, буга чейин ошондой айтылчу да мен уккам. Айтылчу, бирок азыркы статистика боюнча жок. Жок, Россия эч кандай биринчи орунда эмес. Кийинкиси. Исландияда чиркейдин бир да түрү жок, бул туурабы? Жок, туура эмес. Чиркей бар деп Чиркей ойлойм. бар. Бар. Көрөбүз. Жайында Исландияга барып жашаңыз. Эч кандай ой сана жок жатасыз. Качан келип чагып кетет деп. Ал эми Boom Show качан ачылган? Boom Show 2019. 2019. Так. Кайсы айларда? Так. Мен бул жыл мен айтайын, Так. Ноябрда. Ноябрда ачылды. Кол чабалчы экөөбүз. Кол чабалчы. Чындыгында, ооба, бул да туура жооп үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени сиздей агаларыбыз биздин качан ачылганыбызды билип, сезип турган болсо, бул биз үчүн чоң жетишкендик. Көрүшүңөр сиздердин. Ооба, биз дагы сиздин мына фанатыңыз катары терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Boom Show берүүсү мына ушундай маанайда улантат. Көрсөтүүбүздү уланталы. Бүгүн бизде Boom Show'до биздин мыкты тамада, ырчы жана комузчу Сергей Токтолбекович. Ооба, мына сиздин чыгармачылык чөйрөдө көптөн бери жүргөнүңүздү билебиз. Ошол эле учурда эми келиңиз өзүңүзгө окшогон бир жылдызы жанган алгаруучуга чалалы. Мыкты тамадага, Мыкты тамадага. Эмне себеп менен? Мен сизге түшүндүрүп берейин. Чалбай туруңуз азыр. Ага чаласыз. Сиз айтасыз, шаарыбызда бир түнкү клуб ачылыптыр. Ал түнкү клубда иштегендердин, кызматкерлердин баары мырзалар экен. Эс алуучу кардарлар, булар айымдар. Ал эми биз деген жарым жылаңач болуп жүрүшүбүз керек экен. Бирок акчасы сен бир жума тойдо жүрүп. Койлачы, ёшкина алып коз. Ыйлайм азыр дейт. Мен азырланып аткам, мен наоборот силерди коркутам, кулап калыпчы. Кудай сактасын. Ошон үчүн келиңиз эми досуңузга чалып бир аз энергия алалы. Көтөрөлү. Акчасы аябай жакшы. Ошону унутпаңыз. Эң башкысы сиз эфирде. Кайсы күндөр экени айтылбайт, Дем алыш күндөрү деп койсоңуз болот. Биз тез аранын ичинде жообун беришибиз керек деп айтыңыз, Аз битке.
О, терең дем алыңыз. Тойдун 3-бөлүмүндө Мана сен мени кечирип кой. Манас алып колгопко чалып атасыз. Ооба, манас алып чалып атабыз. Шоумен тамада. Шоумен тамада. Мен бир чети күйөө балам болуп кетет, бир чети иним болуп кетет. Күйөө балам мен досумдун карындашын алганда. Сизде Деп жакыныраак кармай алсаңыз. тамадаларды кушунда акырын чыгат. Анткени Акырын чыгып жакшы эле. мен иштеп келип эс алганы келгенде тынчын албаш керек. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай манас? Мен Сергек. Ким? Мен Сергек. Тойдо окшойт. Тойдо Тойдо жүрөт. окшойт. Өзү чогулуп калды. Ооба. Анда дагы бир тамадага. Ирланга чалып көрөлү. Эрлан Талайбеков. Бурун окуучу кыздар. Тааныбыз. Ооба. Келиңиз анда. Азыр. Сиздин телефонуңуздан жүрөк чыгып калды окшойт. О, өтө коруп калдым. Экран сынган жокпу телефонуңуз? Жок, жакшы эле. Жакшы. Икош, салам алейкум. Салам. Кандайсың? Уктап атасыңбы? Иә. Алло. Катуураак сүйлөп койсуң, Икош? Икош, могу суббота, воскресенье бошсуңбу келаткан? Могу шаарда бир кайсы клубду унутуп койдум ошол аталышынчы. Короче, ошол жакта бир корпоратив болот экен, жалаң аялдарды экен да. Акчасын $1300 төлөп берели дейт, 2 тамада дейт. Доске, отасың? Ооба. Бирок ошол жака деген алардын талабы боюнча баягы шоу уюштуруп, жалаң айымдар экен, мырзалар киргизбейт, анан баягы жылаңа чалып барыш керек экен да, уяттуу жердин баарын жаап алып, жеңил кийинип алып. Чын эле айтып атам. Ошол жооптош болсуңбу дегенде аны айтып көрөйүн дедим да. Салган программа сен бүт өзүң түзөбү. Иә. Сценарийлерин өзүң түзөбү. Барабыз да бирок, Барабыз да. Ооба, бирок жалаң айымдар экен. Хорошо, макул. Байланыша алам да. Мына ушундай. Эч кандай ойлонбой туруп, эч кандай сурабай туруп, такташпай туруп эле макулдугун берди. Ооба. Таң калыштыр чындыгында. Акчасын айтканда балким макул болуусу келип кетти. Сценарийни өзүң түзө бер, анан барабыз деп эле. Жакшы, ооба, мында чындыгында ушундай досторубуз жаныңызда көп болсун. Сизге ишенген, сизди колдоп турган, сизди күчтөп турган, дем берип турган. Бизге да насип болсун ушундай достор. Ал эми бул шоу берүүсүндө мына ушундай мыкты жигит менен биз берүүбүздү улантабыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз, бизден эч кайда алыстабаңыздар, анткени кызыктын баары алдыда болмокчу. Ар кандай эмоция, ар кандай суроолорго жооп алганга алып бергенге биз даярбыз. Айтыңызчы, кийинки суроолорго Дана, так, ошол эле учурда бат-баттан жооп бергенге даярсызбы? Даярмын. Бул блиц суроолор. Ооба, жок, же болбосо бир жообун тандасаңыз. Түшүнүктүү. Сиз ушундай. Чындыкты айтабыз. Сиз ушундай түшүнүктүү экениңизди мен аябай сезилем да чындыгында. Бул жаныңызда турган. Көрүп койгом. Сиз көрүп койгонсуз. Көргөн мен якында акча ойлоп. Келиңиз сен отурыңыз. Сиз көргөндөн кийин ушунча качып отурганыңыз мага жагып атат. Жок, просто бар тирүү эмеспи деп атам да. Дай сакта. Сиз мага эң жакканы көрүп туруп анан ушунча эмоция тартуулаганыңыз мага жагып атат. Жаңы эле айтып отуруп бинтип көргөн. Анан тирүү эмеспи деп коркуп отурган. Канча дагы жаныңызда туруп турсун. Сизге жандош күчтөш болуп турсун. Биз баштадык. Үйдөн акчаны сиз кармайсызбы? Ооба. Жылдыз төлгөңүз. Арстан. Тойдон уят болгондо эмне кыласыз? Ситуациядан чыгам. Балдарыңыз көбүнчө кимге жакын? Мага. Чылым тартасызбы? Жок. Үйдө кайсы жаныбарды багасыз? Жаныбар бакпайм. Келинчегиңизден коркосузбу? Иногда.
Тырмагыңызды тиштеп жейсизби? Ооба. Коңуруңуздан чочуп ойгондуңуз беле? Ооба. Спирт ичимдигин ичип той алып баргансызбы? Жок. Ачуу же таттуу? Ачуу. Келинчегиңиз сизди кантип эркелетет? Серпуш. Ырчылык же тамада? Экөө тең десе болобу? Мейлим. Экөө тең. Жаман көргөн адам менен сүйлөшө бересизби? Ооба. Карыз бербей качтыңыз беле? Ооба. Бирөөдөн катуу өч алдыңыз беле? Ооба. Урушчаксызбы? Жок. Тойдон кыздарга тийишесизби? Ооба. Бум шоу же биздин шоу? Силердин шоу деп койду. Биздин шоу, бум шоу. Жашоодогу урадыңыз. Алдыга кадам. Ооба, чындыгында ар дайым алдыга кадам таштап, ийгиликтерди жаратып жүрөрүңүз. Теле көрүүчүлөр кайрылып кетейин. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто өзүнүн жубайынын эң сүйүктүү Серпошо. Ал эми биздин сыймыгыбыз чындыгында мыкты тамада ырчы Сергек Токтолбекович бүгүн бизде конокто болду. Сизге ырашылык билдиребиз. Силерге рахмат. Абдан рахмат. Эмоциялар рахмат. Эмоцияга. Ыраазыбыз. Бардыгына. Рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Абдан сонун эфир болду. Мен үчүн баягы адреналин деп коет го. Бирдеки ушу иштеги эмоцияларды бүт чыгарып алган жакшы болду. Бүгүн ошондой күн болду. Биз кубанычтабыз. Рахмат. Келтиргениңизге рахмат. Салам, силер менен мен, Big Boss Oske. Негизи кыздар дүкөн кыдырганды аябай жакшы көрүшөт. Ушундай учурларда кызды тарынтып албайын десеңер, менин кеңештеримди уккула. Эне курткаларга жабышып бересиң, курткаң жокпу? Бар го толтура, болчу былжыраган. Сен буны киіп алсаң, бір қап көмірге ұқсап қаласың. Қанша өтесі жақсы екен, Бұны кисең, зебраға ұқсап қаласың. Бұны кисең, жирафқа ұқсап қаласың. Не қыласың? Мұны киіп келші, Ой, чүн, не алсың? Қоздай болып боласың. Құлқа айтырсың? Sen hiç muğun giysen çorap kopyasını bulasın. Sen hiç bunu tamak çevirsen razmeri şunu olup baktı. Kadraktan hiç bilirsin. Muğun giysen. Çünkü şu biraz kolayım. Sen вкусовыйна шеніп болу, өзіме де таңдап жүрген сал кейін. Не çıkılaysın? Oldu, kasaba bara öyle mi? Не қыласың бұны бәрі? Мен несі ақшаны көп беріп отырамын. Uşak, fırtına. Ол шүлей. Таңдайсың да? Oldu. Шақты? Ova çıktı. Жүрінде қалсын. Sizin giyimleriniz 3860 ton oldu. Ежекшіне шүр бермейсің бе? Şurada degende Мен қараңсаға татына қарап отырасаң, шүр бермесеңіз не болады? belirlengen Қойыңыз чемеже. Жөнлі қойың сен. Рахмат. sizin sayfanız 3860 ton oldu. Әже, ақшам үйдің қалдым қағазға жазып тұрмыз үшін. Karızlarıyla düzenlenirse Жөнлі қойың сен. kasadan 3860 ton. Картамен рұқсат та? Рахмат Әжешім. Эгерде силерде дагы ушундай жагдай болуп кала турган болсо, менин кеңештеримди эстен чыгарбагыла. Силер менен мен, Big Boss Oske, көрүшкөнчө. Ayda jog'ib qoldi endi. Күчтүү десең, өзүңө кетип албай. Jig'ib o'li. Sergey To'xtolbekov. Amin. Amin. Ой.
Абадайбыз. Подвод көрүп коем.